Ömür bulagı. Бүгүнкү биздин тема биз көксөгөн тынчтык. Иван Панкеев 1988-жылы 28-июнда гезиттердин биринин бетине мындай сөздөрдү жазган экен. Кырдаалдар көпчүлүгү жакшы жакка өзгөрүүдө. Бул жагынан эч нерсе айта албайбыз. Бирок адамдар тездик менен радикалдуу түрдө жаман жакка өзгөрүүсүн улантышууда. Ушул айтылган сөздөрдөн бери көп убакыт өттү. Бүгүнкү күnkү кырдаалдын негизинде айтылган сөздөрдүн биринчи бөлүгү менен баарыбыз макул болбосок керек. Бирок келтирилген сөздүн экинчи бөлүгү менен баарыбыз эле макул болушубуз керек. Бирок адамдар тилекке каршы тездик менен радикалдуу түрдө жаман жакка өзгөрүүсүн улантышууда. Жакандын жакшы кабарынын 14-бөлүмүндө жазылган Машаяктын төмөнкү сөздөрүн окуй кетейин. Силерге тынчтык калтырып жатам. Силерге өз тынчтыгымды берип жатам. Менин силерге бергеним бул дүйнөнүн бергениндей эмес. Кайгырбагыла жана коркпогула. Жогорку сөздөрдү Машаяк өзүнүн шакирттерине акыркы коштоошуу сөзүндө айткан. Бул сөздөр ушунчалык терең мааниге болгондуктан биз үчүн 21-кылымдын жашоочулар үчүн деле күчүн жоготкон жок. Бул айтылган сөздөр биз үчүн да абдан маанилүү. Менин жеке жашоомдо болгон бир учур эсиме келип жатат. Анда мен 25 жашта элем. Ошол кезде мен студент болчумун. Теология мектепте окучумун. Бир күнү атам так ушул Жакандын жакшы кабарына жазылган 14-бөлүмдөгү аят жөнүндө менден сурап калды. Силерге тынчтык калтырып жатам. Силерге өз тынчтыгымды берип жатам деген сөздөрдү кандай түшүнөсүң деди. Бул жерде Машаяк эки түрдүү тынчтык тууралуу айтып жаткандай деп да кошумчалады. Ал кезде мен өзүмдү ыйык жазууга байланыштуу баардык суроолорго жооп бере алчудай сезчүмүн. Капысынан менин алдыма мен жооп бере албаган суроо турду. Балким ардактуу угарман, сиздин да алдыңызда чыныгы тынчтык деген эмне деген суроо тургандыр. Тынчтыкка ээ болуу деген эмне? Биздин чектелүү убактыбыздын аралыгында бул суроого толук жана ар тараптуу сизди ынандыргандай жооп бере албасак керек деп ойлойм. Бирок ыйык жазууда айтылган бул аятты кайра бир жолу окуй кетейин. Силерге тынчтык калтырып жатам. Силерге өз тынчтыгымды берип жатам. Менин силерге бергеним бул дүйнөнүн бергениндей эмес. Кайгырбагыла жана коркпогула. Көчөдөн кетип бара жатып, алдыбыздан чыккан коңшу же тууган тааныштарыбыз менен саламдашып учурашабыз. Салам алейкум же саламатсызбы? Кандайсың дейбиз. Бул учурашуу сөздөрү оозубуздан көнгөн адат боюнча эле эч кандай ойлонуусуз эле чыга берет. Кудай эли да бири-бири менен шалом деп учурашышат. Мааниси тынчтык. Адамдар учурашууда болобу же башка иштерди кылуудабы? Көнүп калганда аны чыныгы түпкү маанисинде эле ойлонбой калышат. Кудай эли да күн сайын бири-бирине шалом деген сөздү кайталагандары менен тынчтыктын чыныгы маанисине көңүл бөлбөй деле калышкандыр. Саламдашуунун мындай формасы бул элде илгертеден эле калган экен. Ыйык китепте Машаяк шакирттерин жакшы кабар таратууга жиберип жатып мындай деген. Үйгө киргенде саламдашып, бул үйгө тынчтык келсин дегиле. Эгерде ал үйдө тынчтык кабыл алууга татыктуулар бар болсо, тынчтыгыңар аларга келет. Эгерде татыктуулар жок болсо, тынчтыгыңар өзүңөргө кайтып келет. Матайдын жакшы кабары 10-бөлүм 12-13 аяттар. Чыгыш элдери кандай учурашып бири-бирине тынчтык кааласа, так ошондой жол менен коштошчу экен. Байыркы осуят учурундагы адамдардын коштошууда тынчтык менен бар деген сөздөрүн ыйык жазуудан окуйбуз. Машаяк да жердеги жашоосунда оорукчан аялды айыктырып, анан эми тынчтык менен бара бер деген. Эми мен азыр окуп кеткен ыйык жазуудагы аяттарда Машаяк шакирттери менен коштошуп жатат. Жердеги жашоосунун эң кыйын учурунун алдында турганын ал билчү. Курмандык козу катары бүткүл адамзаттын күнөөлөрүн өз мойнуна алып, ар бирибиз үчүн өмүрүн берүү алдында турган эле. Анын бул дүйнөдөн кетиши менен шакирттери көп кыйынчылыктарды тартарында Машаяк алдын ала көрүп турган. Куугунтук, жакырчылык, келишпестиктер,
Ошондой учурда Кудайдын ырайымдуулугу тууралуу башкаларга айтуу аларга кыйын болмок. Бирок кыйынчылыкка карабай Кудай тууралуу жакшы кабарды жар салуу аларга берилген тапшырма эле. Ушунун баарын көрүп турган Машаяк аларга мындай деген: эми тынчтык менен баргыла дегенден да чоңураагын айтып жатат. Силерге тынчтык калтырып жатам. Силерге өз тынчтыгымды берип жатам. Менин силерге бергеним бул дүйнөнүн бергениндей эмес. Кайгырбагыла жана коркпогула. Машаяктын бул сөздөрү жөн гана айтылган кооз, кызыктуу сөздөр эмес эле. Машаяк чынында эле адамдын жан дүйнөсүнө тынчтык, бакыт, жаңылануу, өзгөрүү бере алат. Бизди курчаган башка адамдар менен да тынчтыкта болууга жардам берет. Чыныгы тынчтык бул Кудайдан келет. Себеби Кудайдын табиятынын өзү эле сүйүү болгон сыяктуу тынчтык да экен. Тынчтыктын булагы болгон Кудай деп жазылат. Адам баласы жүрөгү, бүт жан дүйнөсү издеген тынчтыкты бул дүйнөгө күнөөнүн кириши менен жоготуп алган. Ошол тынчтыктын өзү жараткан Кудай өзү экен. Тынчтыктын жоголгондон тартып адам баласы бул дүйнөдө уруш талаш, согуш, жамандык менен келе жатат. Машаяк болсо ошол адам баласы менен Кудайдын ортосундагы үзүлгөн, жоголгон байланышты калыптандыруу үчүн өз өмүрүн берип отурат. Машаяктын курмандык ишин белегин кабыл алган адам кайрадан тынчтыкка ээ болуп, башкаларды кечирүүгө жөндөмдүү болуп, тынчтык алып келүүчүлөрдөн болуп калат. Силерге тынчтык калтырып жатам. Силерге өз тынчтыгымды берип жатам. Менин силерге бергеним бул дүйнөнүн бергениндей эмес. Кайгырбагыла жана коркпогула деген Иса. Ошентип Машаяк калтырган тынчтыкка ким ээ болсо, ал адам тынчтыкка умтулган адам. Ал адам момун, ал адам сабырдуу. Ыйык жазуу айтат: мыйзамсыздарга болсо тынчтык жок дейт Теңир. Жандын тынчтык таппай кыйналганы абдан кыйын. Кудай адамды так ошол аргасыз, үмүтсүз абалын көргөндүктөн чыгуу жолун башында эле пландаштырып койгон. Биздин кылымга чейин 700 жыл мурун эле Кудай Ишая пайгамбар аркылуу бул дүйнөгө келе турган куткаруучу тууралуу айттырган жана келе турган куткаруучуну тынчтыктын төрөсү деп атаган. Кудай тарабынан белгиленген маалда Машаяк адам баласынын күнөөсүн кунун төлөө үчүн төрөлүп, жашап, акырында өмүрүн биз үчүн берген. Так ошол курмандык иши аркылуу бизге кечирим, Кудай менен элдешүү алып берген. Ошол Голгофа деп аталган жайда айкаш-жыгашта азап тартып өлүүсү менен куткаруу ишин аткарган. Кимде-ким ошол курмандык ишти ишеним менен кабыл алса, ал адам тынчтыкка ээ болот экен. Билсон аттуу адам өзүнүн жеке жашоосунан төмөнкү окуяны мындайча айтып берет. Мага мейманканадагы номериме кимдир бирөөлөр телефон чалышты. Мени менен сүйлөшүп жаткан адам менен тааныш эмес элем. Бул адам мени шаарларды кыдырып, Кудайдын жакшы кабарын, чындыктарын таратып жүргөнүмдө жыйындардын биринде көргөндөрдөн болсо керек. Ал адам мага: бир банкир болуп иштеген адам тынчтык издеп таппай кыйналып жатат. Сиз ага жардам бере аласызбы деп сурады. Мен жардам берүүгө бир шартым бар. Эгер ал банкир чындап эле бул суроого кызыктар болсо, жардам берейин дедим. Бир аз убакыттан кийин телефон шыңгырап: банкир сизди бүгүн саат 10:30 кабыл алууга даяр деди. Ошентип ал адамдын аты жөнү менен дарегин алып жолугушууга жолго чыктым. Белгиленген жерге келгенимде мени бир катар күтүү залдарынан алып өтүштү. Анын жардамчысынын бөлмөсүнө алып келишти. Ал банкирди күткөн көп эл күтүү залдарында отурушту. Көпчүлүктү күтүп жатканына карабастан, банкир мен отурган бөлмөгө келди. Ал киргенде эле абдан олуттуу жана ойлуу адам экенин байкадым. Бул жерде сиз көп жылдар бою тынчтыкты чын жүрөктөн каалоо менен тырышчаактык менен издеп келаткан адам менен сүйлөшкөнү турасыз деп ал сөзүн баштады. Тынчтыкка ээ болуу максатында 5 диний жыйындын мүчөсү болдум. Бирок мындан эч майнап чыкпады. Мен үмүтсүз абалда турам. Кудай мага тынчтык бергиси келбей жаткандай туюлат. Сиз буга кандай дейсиз? Билсон чөнтөгүнөн ыйык жазууну суруп чыгып, бул кадыр барктуу адамдын
үстөлүнүн үстүнө койду. Мырзам, сиз тынчтыкты туура эмес жактан издеп жаткан турбайсызбы? Ушуну айтып бир азга токтодум. Банкир туруп турган жеринен отургучуна отура кетти. Сиз Кудайдын тынчтыкты тартуулашын каалап жатасыз. Туурабы? Ал эми Кудай сизге ошол сиз издеген тынчтыкка ээлик кылгандын өзүн кабыл ал деп жатат. Машаяк тынчтыктын төрөсү. Тынчтыкка адам ошол тынчтыктын ээсин кабыл алуу менен ээ болот. Анткени жазуу мындай дейт: ал биздин тынчтыгыбыз дейт. Банкир өтө көңүл коюу менен угуп отурду. Мен сизди бир маанилүү чындык менен ынандыргым келет деп мен сөзүмдү уладым. Эгер сиз бүт жүрөгүңүз, жан дүйнөңүз менен кабыл алып, ишенимиңизди арттырып, ага жөлөнсөңүз, анда ал жүрөгүңүздү тынчтыгы менен толтурат дедим. Мындай кабар бул бай адамдын жүрөгүнүн тереңине чейин жеткендей болду. Көзүнүн жашы жаагынан ылдый куюлуп жатты. Эмне үчүн ушул кезге чейин мен жолуккан адамдардын бири да Машаякты кабыл алышым керектигин айтышкан эмес деди. Мен аны токтоосуз кабыл алгым келет. Бир аз убакыттан кийин ал адам төмөнкүдөй сыйынуу менен Машаякты жүрөгүнө кабыл алды. Машаяк, сен тынчтыктын төрөсүсүң. Мен сени ишеним менен кабыл алам. Жана сенин жетегиңдин алдында жашоо мен үчүн чоң артыкчылык. Менин жүрөгүмдү ээлеп жаткан тынчтык үчүн ыраазымын. Тынчтык баардык адамдарга керек. Үй-бүлөдө тынчтык керек. Элдер, улуттар арасында тынчтык керек. Жана ар бир тирүү адам жан дүйнөсүнүн тынчтыгын самайт. Ошол биз көксөгөн тынчтыкты Машаяк бизге сунуштап жатат. Анын баасын Машаяк өз өмүрү менен төлөп койгон. Жогоруда мен айтып жаткан банкир сыяктуу тынчтык издеген адам жазуудагы айтылгандарды ишеним менен гана кабыл алуунун аркасында тынчтыкка ээ боло алат. Тынчтык бул Кудайдын белеги жана ак батасы. Забур китебинде 28 бөлүм 11 аятта мындай деп жазылат: Теңир өз элине тынчтык берип, батасын берет. Ошондой эле ыйык жазуу Теңир аркылуу ээ болгон тынчтыкты жүрөктө кантип сактоо тууралуу мындай кеңеш берет. Жамандыктан баш тартып, жакшылык кыл, тынчтыкты издеп, ошого умтул. Забур китеби 33 бөлүм 15 аят. Ал эми 36 Забурда 37 аятта мындай деп жазылат: Күнөөсүз адамды байкап жүр, адил адамды карап жүр. Анткени андай адамдын келечеги тынчтык. Адамдарга жамандыктан оолак болуу оңой иш эмес. Адилеттүү адамдан үлгү ал, жашоосуна байкоо салуу менен андан үйрөнүү да оңой иш эмес. Бирок адам канткенде тынчтыкка ээ болорун жана ошол тынчтыкты кантип сактоо керектигин Кудай ыйык жазуу аркылуу бизге айтып жатат. Сенин мыйзамыңды сүйгөндөрдүн тынчтыгы зор, аларга бөгөт жок. Кудайдын мыйзамдарын сүйүү деген Кудайдын сөзүн умтулуу менен изилдеп, сүйүп, баалап окуу дегенди билдирет. Кудайдын сөзүнүн эң башкы чындыгы Машаяк тынчтыктын төрөсү. Ошентип, Кудайдын сөзүнүн негизинде жашасак, тынчтык түзүүчүлөрдөн болот экенбиз. Француз падышасы Людвиг IX 1214 жылдан 1270 жылдары жашап өткөн. 12 жаш курагында патшачылык такка отурган. Ал тууралуу мындай деп айтылган: Анын жашы жетпегенинен пайдаланып, анын тактысын тартып алууга көптөр даалат кылышкан. Бирок анын апасы уулун душмандардын баардык жаман ойлорунан сактап ала алган. Баланын жашы жетип, өлкөнү башкарууну толук колуна алганда, анын тактысына көз артып жүргөн каршылаштардын көптөрү чет өлкөлөрдү көздөй качып кетишкен. Алардын качуусунун себеби падыша мурунку душмандардын тизмесин түзүүнү буйрук кылыптыр деген имиштер бар эле. Ар бир тизмедеги адамдын ысмынын тушуна айкаш жыгачтын сүрөтү тартылган. Угушуп алар бизди өлүмгө кыйган тура деп коркушкан. Падышага сиздин каршылаштарыңыз чет өлкөлөргө качып кетишти деген кабарды жеткиришкенде, падыша аларга кайрадан мекениңерге Францияга келип, коопсуздукта жашай бергиле деп айтырган.
Ал эми ар бир мага каршы чыккан адамдын атынын тушундагы айкаш жыгачты тартып койгонумдун себеби деп Людвиг төмөнкүдөй түшүндүрүп берет. Айкаш жыгач деген менин душмандарымдын өлүмү дегенди билдирбейт. Бирок айкаш жыгач мага дайыма куткаруучумдун өлүмү жана кечирими тууралуу эскертип туруу үчүн курал деген. Ооба кадырман угарман, айкаш жыгачта азаптуу өлүмү менен Машаяк Кудай менен адамдын ортосуна элдешүүнү, тынчтыкты алып келген. Ошол айкаш жыгачтагы курмандык ишинин маанисин түшүнгөн жана кабыл алган адам гана тынчтыкка, элдешүүгө, кечирүүгө жөндөмдүү боло алат экен. Кыйынчылыктарга карабай, жүрөгүбүздү кубанычка бөлөгөн бул тынчтык кабары. Андан бетер, ошол тынчтыкка ээ болгон адамдын бүт табияты, турпаты Кудайдын тынчтыгына тола алат экен. Ыйык жазуудагы бул аяттарга көңүл бөлсөңүз, ар дайым Теңир менен кубангыла. Дагы айтам, кубангыла. Силердин момундугуңар баардык адамдарга маалым болсун. Теңир жакын, эч нерсе тууралуу камсанабагыла. Ар дайым сыйынганда жана жалынганда каалооңорду ырасчылык билдирүү менен Кудайга айткыла. Ошондо Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Машаяк Иса аркылуу сактайт. Кудайым сизге ак батасын берсин. Амин.